Атын атагысы келбеген Ош шаарынын тургуну 2 небересин кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тартууда. Бүгүн дагы үй бүлөлүк дарыгерлер аларды чакырып түшүндүрүүгө аракет кылышты. Бирок эски түшүнүктөргө байланган эне балдарымды эмдетпейм деп каршы чыгууда. Аллергичный мен боларым. Аллергиясы бар менин балдарымдын. Памперсти дагы тандап кийебиз. Бардык нерсеге аллергия боло беребиз. 2 неберем бар. Азыр кийим алса ооруп калат. Эмдөө алса температура чыгып, ооруп 15 күнгө чейин жетип калат. Например, мен боларым температура чыгып 3 күн, 4 күн ятады, вообще кубат жок, 1 ай жүрөт. Андан эч кандай реакция бербейт. Мен иштегениме 40 жыл болгон болсо, 40 жылдан бери жалаң балдарга прививка жасап, педиатр болуп эсептелип жүрүп, азыр иммунолог врачмын. Эч кандай реакция бербейт. Бул эжеге ошондой методиканы калат. Мисал үчүн комбинированный багышка прививкаларын аларсыздар, сарык оорусунан көрүп атасыздар. Хронический гепатит Б болуп туруп эле, анан кийин цирроз, анан кийин рак печенге айланып кетип атат. Учурда Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы эмканаларда ушундай абал. Мээрбан айымдар эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин үйүнө чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ага карабастан Ош шаарындагы бир эле поликлиникадан 41 ата-эне кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тартууда. Бул көрүнүш айланадагы башка балдарга дагы зыянын тийгизет. Коркунучтуу оорулардан бир гана эмдөө жолу менен сактай алабыз да. Эгерде канчалык бул вакциналарды ошол жаш кезинде, бала кезинде алган вакциналардан биринчиден иммунитет аябай жакшы калат. Экинчиден ошол оорулар менен оорубайт. Эч кимде балдардын пешенесине байлап берген эмес. Биринчиден, экинчиден бул апасы менен чоң эне, чоң атасынын точка зрениясы менен баланыкы туура келбей калышы мүмкүн. Ал чоңойгондо ушул эле биздин мамашабызга эмне себептен сиз мага элдин баары алган прививка, вакциналарды сайдыртпадыңыз деген ой келип, ушулар ата-энесине капа болгон учур болуп калышы мүмкүн. Учурда Кыргызстанда 8209 бала кызамыкка кабылганы белгиленди. Ооруга чалдыккандардын 37,5% ата-энесинин каршылыгынан улам эмдөөдөн өткөн эмес. Ошол эле учурда күн сайын баласынын келечегине жоопкерчилик менен карап, кызамыкка каршы эмдетүүгө келген ата-энелер дагы бар. Ош шаарында балдарды эмдөө боюнча чоң акция башталды. Бу чыгара менге. Мана эмлеткени алып келдик. Endi hamma emlatama, boshqa nevaralarim 9 chevaram bor. Бул менин чеберем, 9 неберем, 15 чеберем бар. Алардын баарын эмдеткенбиз. Эмдөө бардык ооруларга жардам берет. Кызамык, суу чечек, зоб сыяктуу ооруларды алдын алат. Балдарга пайдалуу эч зыяны жок. Сак-саламатта болсун деп эмдетебиз. Har xil ukollarni olsa, hali ukollarga allergiya beradi, aşılar yo'q bo'ladi da, bu emlatsachi, bolalarga foydasi bor buni. Hech zarari yo'q. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча эмдөөдөн баш тарткан 20 миң кишинин 48% диний көз караштан улам макул болбосо, ал эми 43% вакцина коопсуздугунан күмөн санап эмделбей турганы аныкталган. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги балдарын оор жугуштуу илдеттерге каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча сунуш берди. 6,5 миң балага кызамыкка каршы вакцина, ошол былтыркы келген вакцина менен эмдөө жасадык. Бир дагы осложнение же болсо кооптуу бир белгилери байкалган жок. Балдар абдан жакшы переносить этип, жагымдуу болду бул вакцина. Ошондуктан вакциналар достаточный количествода биздин эмканабызда жумасына 2 жолу, понедельник күндөрү жана 3-чү среда күндөрүндө ушул вакциналарды ачып жасайбыз. Эскерте кетсек, өлкөдө 1 жылда кызамыктан 9 бала каза болгон. Абалга карата президент Садыр Жапаров дагы тынчсыздануусун билдирген. Жана эмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин муфтиятка дагы сунуштаган. Вакцинация бүткүл ислам дүйнөсүндө, Сауд Аравияда, Бириккен Араб Эмирликтеринде жана балдардын ден соолугуна зыян келтирген ата-энелерге катуу жаза каралган башка өлкөлөрдө кеңири колдонулат. Роза Акматжан кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.